кутман күнүңөр менен. Адеп сабагын баштайбыз. Жагымдуу маанай тартуулоо үчүн ушуларды мен менен бирге кайра кайталайсыңар. Көтөрөбүз оң колду, үйрөнөбүз оң жолду. Көтөрөбүз сол колду, үйрөнөбүз адептүү, сылык болгонду. Алаканды чабабыз, алга кадам таштайбыз. Айланабыз эки жолу, мен сабакка даярмын деп айтабыз. Отурабыз, көңүл бурабыз, сабагыбыз баштайбыз. Караңлачы, бул сүрөттө биз кыздарды көрүп турабыз, Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыз дал ушул кыздар жөнүндө. Кыздар менен байланышкан. Сабагыбыздын темасы Барпалык улов жакшы кыз. Ошондой эле текст таза дилдүү кыз. Сабактын максаты ырды жана текстти көркөм окуй аласыңар. Сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөнөсүңөр. Ак ниеттүү, ак көңүл болууга тарбияланасыңар. Сабакты ырды окуу менен баштайбыз. Жакшы кыз. Сайраган жайкы булбул гүлдүн көркү. Жаркырап жайнаган кыз үйдүн көркү. Сулуу кыз суктандырган төрдүн көркү. Далыда сында өргөн кара чачы маңдайга келишимдүү. Жакшы кыз жайкы таңдай үйдүн куту. Ою моңтой, оозун кара, майын күлгөн. Чолпондой көзүн кара, таңда күйгөн. Жакшы кыз эне атанын ырыскысы. Турмуштун тунук таза уюткусу. Ырдын түпкү мазмуну, мааниси кызды ар түрдүү кооз нерселер менен ички дүйнөсүн, сырткы келбетин салыштырып айткан. Туура да, карагылачы. Кыздын сырткы келбети дагы, ички келбети дагы бири-бирине топ келген болуш керек, Эми, мен силердин оюңарча жакшы кыз кандай болуу керек? Мен түзгөн катарды улантып жазасыңар. Менин оюмча жакшы кыз таза, тыкан, аракетчен, улууларды урматтаган болушу керек. А силердин оюңарда кандай? Дептериңерге жазып көрсөтөсүңөр. Эми, кийинки темабыз таза дилдүү кыз. Ушул текстти окуу менен баштайбыз. Ой гүлдөрү китебинен. Байыркы араб падышасы Умар түнкүсүн көчөлөрдү айланып жүрөр эле. Бир үйдүн жанынан өтүп бара жатып, кандайдыр бир аялдын короосунда кызы менен жаңжалдашып сүйлөгөн табышын эшитти дагы, ошол үйдүн эшигинин жанында туруп, алардын сөздөрүнө кулак салды. Аял кызына ачууланып, эмнеге мени менен талашасың? Эртең сатыла турган сүтүбүзгө бир аз суу кош деди. Кыз кабыл албай, деги падыша Умар бардык сүт сатуучуларга сүткө суу кошуп сатпоо жөнүндө буйрук бергенин унуттуңузбу? Эмнеге мынча бежирейсиң? Сүт кош дедимби, кошо бер. Биздин кошконубузду Умар каерден билет? Деп кызына ачууланып сүйлөдү. Кызы, энеке, деги эле падыша сүткө суу кошконубузду көрбөсө да, дилибиз көрүп турат го. Эч болбосо дилибиздин тазалыгына баш коелу, дили каралык кылбайлы, деди кызы. Анан энесинин буйругун четке кагып тура берди. Сүт сатуучу аялдын кызынын сөзүнө падыша өтө ыраазы болду. Ушул намускөй, дили таза кызды өзүнө келин кылып алмакчы болду. Сарайына келери менен бир нече күндөн кийин ошол кызды уулуна нике кыйдырып алып берди. Дили таза келинге ээ болду. Ушул окуган текстибиз өтө таасирдүү экен. Өзүбүзгө керектүү болгон көп нерсени алсак болот. Бул жерде чынчылдык, аманатка кыянат кылбастык, ошондой эле ар бир жасап жаткан ишибизге жоопкерчилик менен мамиле кылганды үйрөнсөк болот. Карагылачы, эгерде силер ошол кыздын ордунда болгонуңарда, ушинтип апаңардын айтканын туура эмес дейт белеңер, же болбосо ушул кыз туткан жолдойт белеңер. Ойлонуп көргүлөчү. Кыздын кылганы силер үчүн туура иш болдубу? Кантип ойлойсуңар?
жообун күтөм. Эми болсо, силер менен кыздарга тиешелүү болгон жакшы сөздөр менен бөлүшкүм келип турат. Ойлойм, булардын баары биздин кыздарда бар. Кыз балага карата 40 тыюу. Ата-энеге каяша айтпайт, нааразы болбойт. Көчөдө көп жүрбөйт, көп уктабайт, көп жебейт. Кунуку кабагын бүркөбөйт, денесин ачып жүрбөйт, ушак айтпайт, чачын кыркпайт, уруш чыгарбайт, оозун чоң ачып эснебейт, үнүн катуу чыгарып күлбөйт, эркек балдарды башкарбайт, эркектердин арасында катуу сүйлөбөйт, чалкалап жатпайт, бутун ашырып учкаштырып отурбайт, жука жана жабышкан кийим кийбейт, тырнагын өстүрбөйт жана боебойт, улуу адамдарга каяша сүйлөбөйт, көмкөрөсүнөн жатпайт, эч ким менен чырдашпайт, чагымчылык кылбайт, аманатка кыянатчылык кылбайт, сарамжалсыздыкка жол бербейт, чачын иретсиз алып жүрбөйт, бир туугандары менен чырдашпайт, өз денесинин жана үйүнүн иретсиздигине жол бербейт, китепке туура эмес мамиле жасабайт, чалпылдатып сагыз чайнабайт, уят кептерди сүйлөбөйт, бой көтөрбөйт, мактанбайт, идише акты жуулбаган бойдон таштабайт, бирөөлөрдү кемсинтпейт, оор жүк көтөрбөйт, ата-энени ага тууганды уятка калдырбайт, жүргөн жеринде чаң калдырбайт, устаттарына туура эмес мамиле жасабайт, кекчил жана таанычак болбойт, абийирин сатпайт. Ата-бабаларыбыз бекеринен бул макалды калтырган эмес. Демек, эсибизге түйүп алайлы. Эми кийинки тапшырмабыз сапат таразасы. Жаман мүнөз жан дүйнөгө зыян киргизет. Ал адамдын төмөндүгүн даана билгизет. Ошондуктан таразала өз кыялыңды. Мүмкүн бул жол өз пайдасын сага тийгизет. Демекчи, азыр силер менен өзүңөрдүн жакшы жана жаман сапатыңарды дептериңердин так ортосунан бөлүп, дептериңерге жазасыңар. Мен ойлойм, оң сапатыңар, жакшы сапатыңар басымдуураак кылат. Туурабы? Бул сапат таразасы өзүбүздүн жакшы жакка, жаман сапаттарыбыздан арылышыбызга чоң жардамын тийгизет. Үйгө тапшырма ушул болсун. Үйгө тапшырманы так убагында аткарууга чакырам. Саламатта калгыла.